Ассаламу алейкум, достор. Жумушка кетип бартабыз. Галлону канчадан экен айтып берейинби? Мыякта что-то жазылып алыптыр. Мыякта $3 49 цент экен да. 1 галлон. 1 галлонун ичинде 3 литр 800 грамм бар. Ошондо эсептеп алгыла, кандай болот. Мен сиздерге баягы бензин бакка куюлуп аткан кезде ой пикирим менен бөлүшүп коеюн, достор. Жүрөктү ооруткан нерсе болуп атат да акыркы күндөрчү. Көп жигиттер менен сүйлөшө берем. Күн сайын чала берет. 15, 20, 30, 40, 50 мекендештер чала берет. Жигиттин гүлдөрү чала берет. Арасында мондай жигиттин гүлдөрү бар. Алмаз байке, сиздин мотивацияңыз менен келип 3 жыл болду, 2 жыл болду, 4 жыл болду иштеп жүрөбүз тракта дейт. Баары жакшы, жетише турган нерсенин баарына жетиштик. Түшкө кирбеген маяналарды алдык дейт. Анан трагым бар, 1 трагым бар, 2 трагым бар тигүү дейт. Мен айтып калам. Эй, жигиттер, келбейсиңерби? Биз шап аштык дейм да, шап аштык. Ал жигиттердин баары рахмат айтат бир четич. Кээ бир айтат, келгениме 3 жыл болду, сизге кезик албай жүрөм тигүү дейт. Анан Чикагода жашагандагы мекендештер көп да. Айтып калам. Келбейсиңерби? Трагыңарды алып келгиле, биз арзан, качественно жасап беребиз. Элчи деген главный механикибиз бар. Жигиттердин баары кыргыздар. Ушул биздин шапта иштеп, үй бүлөлөрүн багып атат десек, ой Алмаз байке, биздин поляк жакшы тааныштарыбыз бар, украинец, Латвиядан, тияк-мияк тигүү деп айтышат да. Патриотпуз да, баарыбыз патриотпуз деп каккылай беребиз. Бирок патриотизмге келгенде патриотизм жок, достор. Биз деген ошол литовецтер, поляктар, украинецтер жасап аткан нерсенин баарын да жасап коебуз. Аларга караганда эки эсе укмуш жасап коебуз. Бааларды деле алардан арзан кылып беребиз. Бири-бирибизди колдошубуз керек да. Мен да ар дайым бирөөлөр бизнес ачса, чуркап барып, кафе ачыптыр, тиги бизнес ачыптыр, бул бизнес ачыптыр деп бекер рекламалап ушулардын жумуштары жүрүп кетсин, ойлогон ой тилектери жүрүп кетсин деп ушул кафе болобу, ишкана болобу, ошол жакта иштеп аткан мекендештер айлык алсын деп бекер видео тартып беребиз да. Анан азыр шапты ачтык. Биздин иштеп аткан жигиттердин тракторун оңдойбуз, андан тышкары балдарды чакырабыз да. Келгиле, силердин да тракторду оңдоп берели. Ошол жигиттер анан бизден зарплата алышат, үй бүлөсүн багышат, бири-бирибизди колдойлу десек, жүрөктү оорутуп, аттарын айтпай эле коюн, көп эле мекендештерибиз. Алмаз байке, сиздин мотивацияңыз менен келгенбиз бул жакка дейт да. Кел, эме бул жакка трагыңды оңдоп берип туралы. Келип тур биздикине десек, ой, менин деген литовецтерим бар, менин поляктарым бар дейт, менин украинецтерим бар дейт да. Ай. Патриоттук сезим жок, достор. Такыр жок да. Логиканы түшүнбөйсүң да. Бир чети рахмат айтат, кел десең менин поляктарым бар дейт. Поляктарыңарга, ошол украинецтериңерге, ошол литовецтериңерге барып машинаңарды оңдото бергиле. Тракторуңарды. Биз деген ошол биздин шаптагы жигиттер трактор көп болсо, оңдоп тракторду. Ошондо маяны алып, трактор көп келсе биз зарплаталарын көбөйтөлү деп аракет кылып атабыз да. Бири-бирибизди колдойбуз дейбиз да. Кургак сөз да, кур сөз. Давайте, жигиттер.